Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз адабият сабагы туурасында болмокчу. Анда эмесе баарыбыз көңүлүбүздү бүгүнкү сабакка буралы. Сабактын темасы балдар. Жаңыл Мырза поэмасы. Сабактын максаты Жаңыл Мырза поэмасы туурасында кыскача маалымат алышат. Жаңылдын эрдиги менен таанышып, каармандарды атай алышат. Окуучулар мекенин сүйүүгө, сактоого, эл үчүн кызмат кылууга, шамдагайлыкка тарбиялана алышат. Жаңыл Мырза. Жаңыл Мырза эпосу баатырдык кыз Жаңылдын тагдырына арналган. Ал баатырдык эпостордун арасында өзгөчө орун ээлейт. Бул чыгармадан баатырдыкты, патриоттуулукту, акылмандыкты, намысты, куру намысты жана армандуу сүйүүнү кезиктирүүгө болот. Жаңыл Мырза. Жаңыл Мырза кыргыз элинин баатырдык дастаны. Дастанда калмак баскынчылыгына каршы кыргыздардын күрөшү, кыргыз урууларынын турмушу сүрөттөлөт. Башкы каарман Жаңыл Баатыр кыз. Нойгут уруусунун билерманы. Анын баатырдыгы душман менен кармашта да жекече сыноолордо да көрүнөт. Дастандын пайда болушуна тарыхый факт негиз болуп, элдин рухий муктаждыгы, Жаңыл сыяктуу жаркын образдардын жаралышына шарт түзгөн. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондусунда дастандын 4 варианты бар. 1957 жылы өзүнчө китеп болуп чыккан. Ыбырай Абдрахмановдун варианты Илим басмасынан жарык көргөн. Жаңыл Мырза дастанынын айрым айтуучулары аны тарыхый болгон окуялар менен байланыштырып, ал образдардын прототиби жөнүндө да эскеришет. Жаңылдын жашаган доорунда Карабагыштарда Калматай Баатыр, иниси Төлөк, Шырдакбек, Хан, Үчүкө, Түлкү, Тейиш, анын балдары Аккочкор, Үлбүрчөк, Бургуйлар жашаган деп айтылат. Бул маалыматтарга караганда, дастандагы каармандардын бир тобу тарыхый адамдар. Жаңыл Мырза, Баатыр кыз. Баатыр кыздын ашкан эрдиги кайра эле көп жерге тарайт. Катаганы ханы Турсун кыргызга белгилүү хандары Үчүкө, Түлкү, Кудаяр Жаңыл Мырзаны алабыз деп келип, анын колунан ажал табышкан. Анын эрдигин, кайратын көрө албаган душмандар аны аңдып жүрүп колго түшүрүшөт. Бирок өз намысын өтө жогору баалаган кыз туткунда дагы кадимки кайратынан жазбайт. Баатыр кыз баарынан эркиндикти жогору коет. Кыз да болсо өз уруусунун намысын коргоп, жеке тагдырын, өмүрүн өлүмгө байлап, кызматын кылат. Эпосто намыскөйлүк деген түшүнүк анын өзөгүн түзөт. Ал өзү ашык болгон Түлкү Баатырды атып, кийинки тагдырын азаптуу да, армандуу да нукка бурган. Үчүкө, Түлкү жана моңолдордон Атакоозу, Чабак деген баатырлар баш болуп, калың кол барып Жаңыл Мырзаны Түлкүгө алып бермекчи болот. Ошо алып бермекчи болуп аттанып барышат. Ал кезде Жаңыл Мырза элинде жок болот. Калмак менен урушканы болжолу 1670 жыл чамасында Жетитер Чемен деген жерге кеткен чагы болот. Бир кабарда ал аңуулап кеткен деп айтылат. Үчүкө, Түлкү, Атакоозу, Чабак, Нойгутту чаап алып, көп мал алып кайта келе жатып, Турпандын башы Какшаалдын ичине келип жатып калат.
Ушул кезде Жаңыл мырза элине келсе, эли чачылып жаткан. Аны көрүп калың киши алып, жоону кубалай келип, түн ичинде эл жата электе Жаңыл мырза кууп жетет. Жоо калың малды туюк жардын алдындагы имерилиш токойлуу булунга токтотуп коюп, бир канчалык жылкы союп, кандуу булоон болушуп, жан казандарына салышып, бышырып жаткан чакта үстүнөн чыгат. Үчүкө, түлкү, ата козу, чабак оттон алысыраак жерде олтурушканда аларды мындай деп сынаган. Сомдогондой билектүү, сомгора таш жүрөктүү. Ата козу, чабак үчөө бирдей көк жалбыр экен. Түлкүгө тийсе тийип алар эрекен деп атууга кыйбай турганда атасы: "Аткын балам" дейт. Ошондо да атпастан, сорогой таштан артылып карап турат. Жаңыл мырзаны жарыкта олтурган кишилер көрө алышпайт. Жана да атасы "Аткын балам" дегенде жааны ийинен алып, атууга көңүлдөнбөй турганда атасы: "Кыз бала оңбосун. Эркең болсо эли журтумду талкалап, чаап алып, олжолоп бара жаткан душмандарды аяп турат беле" дегенде Жаңыл мырза саадагын сундуруп, таптап, кайта тартып, жана таптап атпаска пейилденип турганда Жаңыл мырзанын дайым алып жүрүүчү кер тайганы тигилердин олтурган жерине оттун жанына жойлоп кирип барат. Мына ошондо түлкү баягы итти көрүп: "Баягы сур канчыктын кер канчык экен" деп жооп берет. Ошондо баягы Жаңылдын жини келип, жаасын оптулуп алганы жатканда Жаңыл мырза түлкүгө тийгеним менен менин сур канчык атым калбайт экен деп, түлкүнү атсам, агасы үчүккө баса калганда аны атаармын. Ата козу чабак камынып урушка чыкканча аларды атаармын деп жааны тартып жибергенде түлкү оңкосунан кулайт. Аны үчүккө басып калганда аны өлтүрүп аткан. Ата козу, чабак түйүлүп аттарына минерде экөөнү эки жерге атып таштайт. Калың кол быт-чыт болуп үркүп, атка мине турган болуп, камоодогу жылкы чатырап үркө турган болгондо Жаңыл мырза атына минип туруп: "Мен Жаңыл мырзамын. Жаныңардан үмүт кылып, элибизге эсен кетели десеңер, жаткан жериңерде былк этпей, жай-жайыңарга жата бергиле" деп калың элдин үстүнөн жааны 10 чакты зыркырата атканда, зыркырап өткөн октун добушунан эл коркконунан былк этпестен дир-дир этип жатып калат. Жаңылдын артынан колу келгенде, кишилерине тийбестен 5-6 жылкыны сойгула деп Жаңыл өзү жатып калган. Эртең менен үчүккө, түлкү, ата козу чабакка жер каздырып, көмдүрүп, түлкүнүн кадыры деп алардын жолдошторуна тийбестен аттондору менен аман эсен узатып, Жаңыл үйүнө кайтат. Ошентип баягы Жаңыл үйүнө кеткен жерден Жаңылды колго түшүрүшөт. Ошо колго түшкөндө кол башы болгон үчүн баягы Жаңыл мырзаны Калматайга беришет. Бирок Калматай өзү албастан Жаңылды иниси багы Ормотойго алып бергенде Жаңыл мырза мени баягы ак кочкор каңкы албады, же карыса да Калматай өзү албады деп таарынат. Жаңыл мырзаны Ормотой алгандан кийин аны олжо катын, олжого түшкөн күң катын деп көпчүлүккө уялтып айта берет. Бул сөзгө абдан капаланып, Жаңыл мырза ичинен сызып келет. Эртеси бүрсү күнү баягы эл жайлоого көчөт деген маалда айылдагы кыз келиндер жыйылып келип Жаңыл мырзага жалынып, сизди баягы жаан абдан жакшы тартат.
жакшы атат деп эл журттун баары мактайт. Бизге ошо эл көчкөндө тамаша кылып, жаа тартып бериңиз деп жаңыл мырзага келип суранышат. Биз эми байга тийип копол болуп калдык. Эми жаа тартыш бизге абдан өтө уят деп жооп берет. Бирок кыз келиндер жалынып, баягы жаңыл мырзаны көндүрүшөт. Анан жаңыл мырза баягы андай болсо, Калматайдыкында менин саадагым, октору менен жана кара атым дагы ошондо. Ошол жака барып, анан сурап келгиле дейт. Башка ат, башка жаа менен мен ата албайм деп жооп берет. Ошону сурап бергиле дегенде кыз келиндер барып, Калматайдан сураса, бербей коет. Кыздары болбостон экинчи сурап барып, араң алышат. Атты жаңыл мырза колуна алып, 1-2 таң ашырып, анан баягы даярданат. Ошентип баягы ат баштан арпага көчкөнү камданышат. Көч жөнөп кеткен соң, жаңыл мырза согуш кийимин кийинип, чачын төбөсүнө түйүп, үстүнөн баса согуш тебетейин кийип, атын бекем токунуп, саадагын байланып, окторун асынып, ары бери баягы атырылтып чуу коюп, кара аттан ак көбүк чыгып тердеген кезде бириңер баягы бөркүңөрдү асманга ыргыткыла деп буйрук берет. Ошондо кыздарга айтканда бир кыз тебетейин көккө ыргытат. Жаңыл мырза жерге түшүрбөй аты урат. Тебетейди баягы жүк кылып түшүргөн. Аткан огун жерге түшүрбөстөн улам илип алып, кайта атын баягы атып турат. Ошондо жаңыл мырза кыз келиндерге карап, элин сагынбас эр болбос, үйүрүн сагынбас ат болбос. Мен ургаачы болсом да, эркектен артык элем. Мен элимди сагындым. Атым үйүрүн сагынды. Кош, аман болгула, деп бура тартканда, кыз келиндер чуркурап, жалынып, айланайын жеңе, бизди ата энебиз өлтүрөт. Андай болсо талаадан качып кетпейин, силерди жемеден куткарайын деп 70-80 кыз келинди ээрчитип алып, көчтүн артынан жете келип, Масейилдин белинде Масейилди атып өлтүрүп, ат башы арпанын баягы арасындагы бел Калматай 100 чамалуу киши менен көч алды болуп кетип бараткан жерден жетип барат. Ошентип баягы жаңыл баягы Калматайга жетип барып, карысаңыз да өзүңүз албадыңыз. Тетиги немең мени кор кылып, олжо катын атыктырды. Элин сагынбас эр болбос, үйүрүн сагынбас ат болбос. Эл жакшысы кошто бар. Кош, аман болуңуз, деп аттын оозун кое бергенде, аты анда мында бир тийип, көз илешпей жок болот. Бирок Калматай куубайт, артынан куугунчу да жибербейт. Бирок күйөөсү Ормотой 3040 киши менен артынан кууп калганда, жаңыл мырза күйөөсү экенин таанып тура калып, мени кубаласа кокустан өлүп кубалаба, кокустан өлүп каласың, деп Ормотойго кайрылат. Бирок Ормотой болбостон баягы кубалап жөнөйт. Ой байкуш, жаман болсо да бир жыл баягы койнума жаттың эле, каныңа забын болоюн, деп баягы атын атып таштайт. Ат көтөрүп дагы кубалаганда, өз убадаң өзүңө деп Ормотойду атып өлтүргөндө, эл кубалабай токтоп калат. Жаңыл мырза аттын оозун кое берип, учкан куштай болуп, кайдасың Какшаал, кайдасың Нойгут деп жүрүп кеткен. Какшаалды басып эсен аман элине барган. Мына балдар, көрдүңөрбү? Жаңыл мырзанын ушунчалык баатыр кыз деп поэмада айтылганы дагы туура.
Жаңыл мырза uzun boylu, шырыктай, экиини кең, кара сур кыз болуп келгенде 24 жашта болгон экен. Мындан соң Нойгуттар Кыргыздан жалпып Бай шаарынын үстүнө кеткен. 1916 жылында Кыргыз бузулуп Кытайга качып барганда Бай өлкөсүндө көбүнчө Карабакта кыргыз бардыгы маалы болгон. Алар өздөрүнүн кыргыз экендигин билсе дагы, кайсы заманда баргандыгын жана кайсы кыргыз экендигин билишпейт. Баары да отурук болгон. Отурук болсо ат бүтүнгө чарбасы, уй, кой, жылкы төөлөрү болгон. Алардын айтуусунда көп эл баягы Лукка көчүп кеткен. Балким Нойгуттун көлөккө кетмеги мүмкүн. Не да болсо Күнбатыш Кытайдын Нойгут кыргыз калбастан баары да уйгурлашып отурук болгон. Мына ушул кыска таржымалы өзүнчө эч кимдикине окшобогон тагдыр менен коштолот. Ал Какшаал аймагынын каны болгону менен кандык дагы тагы жок. Демократиялык эл менен жарышып жүргөн Жапан тоонун жапан кызы. Ал жорго миң деген бийлик башчысы эмес, көбүнчө жаш өмүрүн тоодо өстүргөн эркин куш десек жаңылышпайбыз. Мына жолугушуу бир тарабы кызды бир көрүүгө дегдеп келип, жылкы тийген баатырлар, алардын ичинде биринчи кароодон эле көңүлү тоюп, эркек сымал жашоо кечирген кыздын чын махабатын ойготкон Түлкү баатыр. Экинчи тарапта жылкылардын алдырганга намыстанган, эчен элдердин аттан оодарган Жаңыл мырза. Өлүм менен махабат бет келет. Жаңыл мырза бир көрүштө жактырган Түлкүнү өз колу менен жайлап салат. Ооба, махабат темасы түбөлүктүү тема. Ал эч качан эскирбейт. Дүйнөлүк адабияттын небир залкарлары бул темага кайрылып, улам бийиктикке чыккан менен, улам жаңы авторлор кайрыла берет. Кыргыз элдик Озеки чыгармачылыгында Олжобай менен Кишимжан, Мырза уул менен Аксаткын дастандары махабаттын улуулугун, ышкы отуна кабылган адамдардын сүйүүсүн даңазаласа, элдик ырчы Барп Алыкуловдун махабат темасындагы ырлары азыркы күнгө чейин эл оозунан түшпөй айтылып, обончулар обон жаратып, музыкалык ыргактар кошулуп келет. Мына балдар, поэмада айрым түшүнүксүз сөздөр кездешет. Алар бедөө, күлүгат, жамбы, баягы акча ордуна жүрүүчү уютулган күмүш, кыса аңгеме жомок, манат илгери Бухарада чыгарылган түктүү кызыл кездемелер, маселет, кеңешме, акылдашуу, пикир алышуу болгон, машыро кийим болгон, үртүк ат жабуулар, чеге биринчи майда коозмук, экинчи таяныч, арка жөлөк деген маанини түшүндүргөн экен. Мына балдар, Жаңыл мырза поэмасы туурасында кыскача маалымат ала алдык. Анда эмесе үйдөн Жаңыл мырза туурасында эмне кылабыз, окуп түшүнүп келебиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.